Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз башталды. 3-сабак кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Грамматика дегенде тестте келе турчу төмөнкүдөй бөлүмдөр бар. Булар лексика, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика, кеп маданияты. Булардын катарында фонетика жок. Ал боюнча суроолор келбейт, бирок ал орфографияга анча-мынча тиешелүү жерлер бар, ошондуктан орфографияда карай кетсек болот. Ал эми жалпы жонунан булар эмне деген түшүнүктөр, эмнени билдирет дей турган болсок, лексика жалпы жонунан бул сөз байлыгы, ошол ар бир сөздүн түз мааниде же өтмө мааниде тургандыгы, андан тышкары ал жердеги синоним, антоним, амоним, фразеологизм, полисемия, моносемия, неологизм, диалектизм, архаизм, историзм деген сыяктуу түшүнүктөр. Ушул терминдерди көргөндө окуучулар көбүнчө коркуп кетиши мүмкүн, же унутуп калышы мүмкүн, мурдатан бери окуй берип жакшы эстебей калган болушу мүмкүн, мурдатан бери окуса деле. Бирок булар негизинен оңой эле сөздөр, булардын кыргызчаланган варианттарын көрөбүз. Кийинкиси морфология, бул сөздүн жасалышы, курамы, башкача айтканда ошол уңгу, мүчө, андан тышкары сөз түркүмдөрү, ошо зататоч, сынаточ жана башкалар. Синтаксис бул сөз айкаштары, сүйлөмдөр. Ошол морфологияда жалаң сөздөрдүн өздөрү болсо, синтаксисте ошол сөздөрдүн бири-бири менен байланышып, сүйлөмдөрдүн курулушу жана башкалар. Орфография бул туура жазуу, орфо туура, граф жазуу, ошол ар бир сөздүн туура жазылышы, ошол эрежелер. Пунктуация бул синтаксиске тиешелүү, ар бир ошо сүйлөмдө ичинде колдонулган тыныш белгилери, кайсы жерде кандай тыныш белгиси келиши керек дегендер. Андан тышкары стилистика, бул жерде 4 стиль жөнүндө сөз болот. Ошол текстке тиешелүү, текст, сүйлөм, ошо кайсы стилде жазылган, кандай максатты көздөп жатат деген сыяктуу. Андан кийин кеп маданияты боюнча тестте суроолор болот. Бул жерде адабий тил жөнүндө сөз болуп атат. Кеп биринчиден туура болуш керек, экинчиден мыкты болуш керек деген сыяктуу. Ушунун баардыгы биздин курсубузда буюрса үйрөтүлөт. Эми алгач лексикадан баштай берели. Лексика дегенде бул жерде лексика бул тилдеги сөздөрдүн курамы, сөздүк состав, баардык ошо кыргыз тилинде кандай сөздөр болсо ошонун баарын лексика деп коебуз да. Негизинен бизге тиешелүү лексикология деген түшүнүк сөйдөгөндө, ошонун ичинде жанагы калган түшүнүктөр кетет да. Ошол кыскача айталы, бул жерде эмне маанилүү? Сөздүн түз мааниси, албетте бул баарына эле белгилүү болсо керек. Мисалы, нур дейт. Нур деген сөздүн бир мааниси, бул биринчи мааниси, эң биринчи мааниси түз маани болуп эсептелет. Кандайдыр бир жарыктан чыккан шоола дейт. Эми биз күнүмдүк турмушта көргөн буюм тайымдардын баардыгы эле ошо түз мааниде. Мисалы, эмне дейли, калем дейли, дептер, китеп, компьютер жана башканын баардыгы түз мааниде турат. Бирок ошол сыяктуу эле сөздөр кээде өтмө мааниде да болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бул жерде берилген нур деген сөздүн өтмө маанисин карап көрөлү. Мисалы, нуру төгүлгөн сулуу дейт. Эгерде бир адамга айтылып жаткан болсо, бул ал жерде нуру төгүлгөн дегенде мындай түздөн түз андан бир шоола, жарык чыгып жатат дегенди түшүнбөйбүз. Бул сулуу дегенди гана билдирет. Ошондуктан айрым сөздөр өтмө мааниде колдонулат. Мисалы, булак деген сөздү түз мааниде өтмө мааниде колдонсок болот. Булак, мисалы, булакка барып суу алып келдим десек, бул түз мааниде. Ал эми интернет булактарынан таптым десе, бул өтмө мааниде. Себебинде интернет бул суу эмес. Бул абстрактуу бир түшүнүк дегендей. Жалпы жонунан ушундай, ушулар боюнча көп суроо келет. Көп болсо да бир нече суроо келиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир сөздүн түз же өтмө мааниде колдонулуп жатканына көңүл буруп машыга беришибиз керек. Айтмакчы, метафора жана фразеологизм деген сыяктуу түшүнүктөр, булар ошо сөздүн өтмө маанисинде тургандар. Мисалы, столдун буту,
Отургучтун буту дегенде, бут деген сөз бул адамдын же айбандын буту эмес. Бул ошол столдун буту окшоштурулуп айтылган өтмө мааниде бул метафора болот. Ал эми фразеологизм бул ошондой бир нече сөздөн биригип сөз айкаш болуп калгандар, алар дагы өтмө мааниде турат. Аларга өзүнчө кетсек болот. Эми синонимдер баарына белгилүү, бул маанилеш сөздөр, бир маанини билдирген башка сөздөр. Мисалы тамак, аш, ат, ысым, мейман, конок. Андан кийин синонимге тиешелүү дагы төмөнкүдөй түшүнүктөр бар. Мисалы табуу. Бул тыюу салынган сөздөр. Башкача айтканда, айрым сөздөрдү илгери айтышпай, анын ордуна жумшартылган башкача сөздөрдү колдонушкан. Мисалы карышкыр дегендин ордуна улума деп, мисалы учук деген ордуна көкүрөк оору деген сыяктуу. Бул эми кандайдыр бир салтка, динге байланыштуу болушу мүмкүн. Ошол сөздүн өзүн айтпай, тыюу салып башкача сөз менен тергешкен. Ошондой эле эфемизм деген бар, ал дагы жумшартылып айтылат, сылык түрдө айтылганы. Мисалы өлүү дегендин ордуна дүйнөдөн кайтуу же каза болуу, сокур дегендин ордуна азиз деген сыяктуу. Булар дагы синонимдин бир түрлөрү. Антоним бул дагы белгилүү, бул бири-бирине карама-каршы сөздөр. Мааниси жагынан, мисалы оң, сол, кичине, чоң жана башкалар. Анан буга тиешелүү дагы бир түшүнүктөр бар, ошо антонимге тиешелүү. Мисалы оксиморон. Бул карама-каршы сөздөрдүн айкалышуусу. Эгерде суроодо ушундай болуп калса, мисалы кайсы вариантта карама-каршы сөздөрдүн айкалышуусу берилген дегенде, анда биз оксиморонду издешибиз керек. Мисалы тилдүү дудук дейт. Тилдүү дегенде ошо баягындай көп сүйлөгөн дудук деген сыяктуу, далилсиз далил, сокур көзгө атаар деген сыяктуу. Эми булар албетте мындай чындыкка дал келбеши мүмкүн, бирок айрым учурларда колдонушу мүмкүн. Мындай түз маанисинде эмес, өтмө маанисинде. Андан тышкары энантиосемия дегенибиз бар. Бул карама-каршы маанилери бар бир сөз. Бул мындай антоним жана полисемия. Башкача айтканда бир эле сөздүн мисалы эки мааниси бар дейли, ошо эки мааниси бири-бирине карама-каршы. Мисалы жайла деген сөздү карайлы. Мал жайлоо, мисалы малды жайлоо дегенде ошо малды жайгаштыруу, малды короого киргизүү деген мааниде. Бирок мисалы кашкыр келип малымды жайлап кетти десе, ал мааниси эмне болуп калат? Тескерисинче жеп жутту, кырып салды деген мааниге келип калат. Булар эми албетте ушул терминдер тестте колдонулбайт албетте, бирок ушул түшүнүктөрдүн өздөрү келип калышы мүмкүн. Кийинки түшүнүктөр амоним. Амонимди эстеп кала турчу жери буга тиешелүү эң негизги бир сыпат, өзгөчөлүк. Бул сөздөр бири-бирине мааниси жагынан бири-бирине таптакыр жакындабайт. Мисалы кой деген сөздү карайлы. Бул жерде 3 мааниси берилген. Үчөө тең бири-бирине окшобошу мүмкүн да. Мисалы карайлы, кой жаныбар, кой, мисалы кой багам деген сыяктуу, койчу дегендери. Ал эми кийинкиси кой бир нерсенин үстүнө жайгаштыруу болуп атат. Бирок могу экинчиси менен үчүнчүсү бир аз окшошуп кетет экен, себеби этиш болуп атат. Кой, уруу, согуу депчи. Бирок маанилери бири-бирине таптакыр жакын келбей, бирок жазылыштары, угулуштары бип-бирдей болсо, ал амоним болуп эсептелет. Мисалы жаз, жаз мезгили, жаз, кат жаз деген сыяктуу. Мисалы бул жерде тил дейт, орган, тил, кес, тыт жана башкалар. Көп маанилүү сөз, бул деле кандай, бул деле бир эле сөз, бирок маанилери бири-бирине жакын. Бул ошо амонимге ошол жагынан окшошуп кетет. Көп маанилүү сөз дегенибиз полисемия. Мисалы айлана, бул айлана, мен айлана чөйрөм. Анан ошондой эле математикадагы айлана. Экөө негизинен башка, бирок мындай маанилер бири-бирине жакын. Мисалы котор, оодар, баягындай ташты оодар кою дегендей, анан котор бир тилден башка тилге котор. Негизинен бул ошо түз мааниде турган сөз кийин өтмө мааниси пайда болгондо анан ушундай көп маанилүү сөзгө айланып кетет да. Анан моносемия деген түшүнүк бар. Ал жалгыз гана, бир гана мааниге ээ болгон сөздөр. Мисалы жамгыр. Жамгыр дегендин башка мааниси жок. Бир гана ушундай мааниси бар. Ал асмандан ошо жааган суу тамчыларды айтабыз. Демек, ал моносемия болуп эсептелет, бир маанилүү сөз. Кийинки түшүнүгүбүз фразеологизм. Фразеологизм сөз түрдө эки жагынан көп сөздөн туруш керек жана өтмө мааниде болушу керек. Мисалы кой оозунан чөп албаган. Эми эч ким койдун оозунан чөп талашып албаса керек, бирок мисалы ошого мындай өтмө мааниде элестеткиле, ушундай жада калса ушундай деген мааниде айтылды, ал жоош деген мааниде.
Мисалы какаганга муштаган дегенде эле ошо какап жатса сен анын үстүнөн кайра о тери муштаганыбыз туура эмес болуп калат, бирок ошол мындай элестеткиле деген сыяктуу кыйналганга кошумча кыйынчылык деген сыяктуу. Мисалы дагы мурдун балта кеспеген дейт. Эми кантип эле адамдын мурдун балта кеспей койсун. Балта деген балта, темир, ал кесет. Бирок ал жерде ошо өтмө мааниде колдонулат фразеологизм. Булар боюнча дагы суроолор келип калат, ошондуктан бул фразеологизмдерди дагы кайталай жүрүү маанилүү, биле жүрүү маанилүү. Историзм бул тарыхта калган сөздөр, азыркы заманда түшүнүктөр жок. Мисалы азыр бийлер жок, абыл поктор жок, казаттар эмес, азыр ордуна башка түшүнүктөр келип калган. Сөздөрдүн өзү да жок, түшүнүктөр да жок. Архаизмдер болсо сөздөрдүн өзү жок, бирок түшүнүктөр бар. Мисалы илгери алтынды зээрдешчү, азыр алтын дейбиз. Илгери классты сыныпташчу экен, азыр класс дейбиз. Диалектизмдер эми албетте булар ар бир аймакка тиешелүү өзүнүн бир сөздөр болушу мүмкүн. Мисалы кээ бир жерлерде балды асел дейт дегендей, кээ бир жерлерде босогону астана дейт дегендей да. Булар эми мисалдар болду. Бир аз машыгып көрөлү. Мисалы азыр бул жердеги мисалдар өтмө мааниде турабы же түз мааниде турабы? Силер ошону кагазга өзүңөр жазып алгыла. Мисалы аасында мындай мокок адамды жумушка алсам ишим токтоп калат го дейт. Мокок деген аз сызылган сөз өтмө мааниде, түз мааниде өзүңөр жазгыла. Жана калгандарын дагы ушинтип аткарып көргүлө. Видеону жетишпей калсаңар, видеону паузага басып, калганын аткарып аласыңар. Кийинкисине өтөбүз. Жумшарткыла дейт. Аз сызылган сөздөрдү жумшартып да кантип башкача айтсак болот? Буларды ойлонуп көргүлө. Андан кийин амонимдер кайсылар? Ар бир сүйлөмдөн амонимдерди таап көргүлө. Амоним, дагы бир жолу айтып коеюн, бул ошол таптакыр мааниси башка болгон сөз. Бул жердеги маанисине туура келбеген таптакыр башка маанилүү сөз. Ошону тапкыла. Болду. Эми тестке келели. Бул жерде 4 вариант бар, бирөөсүн тандайбыз. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Бешинчи суроо. Алтынчы суроо. Жетинчиси. Сегизинчи суроо. Тогузунчу. Анан акыркысы. Ушу менен лексикага тиешелүү сабагыбыз жыйынтыктады. Бирок дагы бир кийинки темабыз бар, аны дагы дароо өтүп салалы. Кийинки темабыз морфологияга тиешелүү. Морфология мурда айтылгандай, бул сөздүн курамы, сөздүн түрлөрү, сөз түркүмдөрү, ушуларды изилдеген бир илим. Сөз курамы дегенде сөздө эмнелер бар? Албетте сөздө уңгу болот. Уңгусуз сөз болбойт. Мисалы комуз, иш, китеп. Бул сөздөрдү мындан ары бөлө албайбыз. Мисалы комуз дегенде ком деген сөздөн келет деп айта албайбыз. Иш дегенде и деген сөздөн келет деп айта албайбыз, бөлө албайбыз. Эң негизги бөлүнбөй турчу бир бөлүмү ал уңгу. Уңгу сөздөр булар тубаса сөз болуп аталат. Кийинкиси дагы сөз эмнеден турат? Сөздүн курамында эмнелер бар? Сөз жасоочу мүчө.
сөз жасоочу мүчөлөр бар. Мисалы, комузчу. Комузчу деген сөзгө чу деген мүчө уланды. Жана бул чу деген мүчө чу эмес, чы деген мүчө уланды. Кечиресиңер, бул жерде чу болуп жазылып калыптыр. Ошо чууга өзгөрүп кеткен, негизи чы деген мүчө уланган. Ал чы деген мүчө сөз жасады. Эмне үчүн сөз жасады? Себеби дегенде комуз деген бул бир аспап, ал эми комузчу деген бул бир адам. Бир түшүнүктөн башка бир түшүнүк пайда болду. Иш бул кыймыл аракет, ишкер адам. Китеп бул бир зат, окуйбуз, китепкана бул бир имарат. Демек, ушул мына кер, кана, чы деген мүчөлөр булар жаңы сөз жасады, ошондуктан сөз жасоочу мүчө. Андан тышкары сөздө эмнелер болот? Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болот. Мисалы, комузду. Бул жердеки ны деген мүчө сөз өзгөртүүчү, бирок өзгөртүүчү дегенде баса белгилеп айтат ушул нерсе, бул сөздүн маанисин өзгөртпөйт. Бул болгону ошол формасын, кебетесин өзгөртөт, анан мындай сүйлөмгө тиешелүү бир маанини берет да. Мисалы, комузду бул табыш жөнөмөсү. Комузду табыш керек, алыш керек. Ишкерлер бул көптүк сан. Китеби таандык, кимдин китеби, анын китеби. Демек, ушундай мүчөлөр булар сөз өзгөртүүчү мүчө болуп эсептелет. Андан сырткары сөздүн курамында эмнелер болушу мүмкүн? Префикс. Префикс бул сөздүн башындагы, уңгунун башындагы мүчө. Префикс сөздүн башында келет, айтылгандай. Анан мисалы, нааразы. Нааразы деген бул ыраазы деген сөзгө най деген уланган, най дегенибиз бул префикс болду. Бейгүнөө, күнөө деген сөзгө бей уланды, префикс болду. Антивирус, анти. Эми булардын баардыгы тең терс маанини билдирди. Вируска каршы деген мааниде антивирус, бейгүнөө, күнөөсүз, нааразы, ыраазы эмес деген мааниде. Демек, префикс дегенде түшүнүгүбүз бар экен ушундай. Эми сөз жасоого келели. Сөз жасоого келсек, уңгуга сөз жасоочу мүчө уласак, туунду сөз пайда болот. Мисалы, комузчу, китепкана ишкер белгилүү, туунду. Уңгуга сөз өзгөртүүчү мүчө уласак, анда же туунду болот, же туаса болот. Кандайча? Мисалы, комузчу деген сөзүбүз бул туунду болду. Комузга десек, га деген сөздүн маанисин өзгөртпөгөндүктөн бул туаса бойдон кала берет. Иштен дегенибиз дагы туаса бойдон кала берет. Ал эми ишкер туунду болот. Аны мындай алып көрсөк болот. Бул жерде көк түс менен белгиленгендер, булардын баардыгы үчөө тең туунду сөздөр. Андан кийин, эгерде уңгуга сөз жасоочу мүчө улап, аны ага кошумча сөз өзгөртүүчү мүчө уласак, анда ал сөз туунду болот. Себеби сөз жасоочу мүчө туунду болуунун шарты. Демек, мисалы, комузчуга, ишкерлерден, китепканачыларды, мунун баардыгы туунду сөздөр. Кайсы мүчөлөр уланган, бир ойлонуп көргүлө. Ойлонуп көрөлү. Эми бирден карап көрөлү. Китепке, китеп уңгусу, га барыш жөнөмөсү. Бирок кей болуп өзгөрүп кеткен үндөштүк закондордун айынан. Китеби, анын китеби, ага таандык, китебин бул жерде бир эле мүчө уланган эмес. Биринчиден анын китеби, кимдин китеби, ага таандык, анан анын китебин эмне кылабыз? Анын китебин табабыз, табыш жөнөмөсүндө турат. Демек, ны. Китебине, анын китебине эмне кылабыз? Барабыз, барыш жөнөмөсүндө турат. Демек, эки мүчө. Га. Китебиңден, анын китебинден, китебиңен десе да болот, китебиңден десе да болот. Сенин китебиң биринчиден, анан дан, чыгыш жөнөмөсү. Китепканачыга бул жерде кана дагы бар, анан чы, анан га. Ишкердикинен, кер жасоочу, ныкы, анан дан. Эгер байкаган болсоңор, ишкердикинен деп нен болуп өзгөрүп кетти, бирок дан деген мүчө турат. Комузчуман, комузчу мага таандык. Биринчиден чы, кийим ал комузчу,
Андан кийин ым мага таандык, анан дан чыгыш. Жана башкалар калгандарын өзүңөр карап коесуңар. Эми сөз түрлөрүнө келели. Жөнөкөй сөз бул бир сөздөн гана турган сөздөр. Мисалы ошо же тубаса болот, же туунду болот, айырмасы жок. Мунун баардыгы жөнөкөй сөздөр. Комуз же комуз баардыгы тең. Андан кийин татаал сөз эки же андан ашык сөздөн туруш керек. Анан татаал сөздөр же кош сөз болот, же кошмок сөз болот. Мисалы көз айнек, бут кийим, колгап, ата-эне, китеп жана башкалар. Эми ушул экөөнүн айырмасын бир аз түшүнүп алалы. Кош сөз жана кошмок сөз деген. Кош сөз бул дайыма дефис менен жазылат, кыска сызыкча менен. Анан алар төмөнкүдөй болот. Мисалы, бул жерде 5 мисал берилген, ушул 5 түрдө болушу мүмкүн. Мисалы, чоң кичине карама каршы сөздөр ушинтип айтылса, чоң кичине, аз көп, улуу кичүү дегендер, анда бул кош сөз болуп эсептелет. Татаал сөз. Же болбосо экөө бири-бирине мааниси жагынан туура келип, же жакындаса, же бир түрдөгү сөздөр болсо, мисалы байманап, кедей кембагал деген сыяктуу, үй бүлө дегендер, булар дагы кош сөз болот. Үчүнчүсү экинчи сөзү маани бербеген сөздөр. Мисалы нан пан, пан дегенибиз жок, бирок нан пан деп айта беребиз. Китеп ситеп дегендер. Төртүнчүсү бул кайталанма сөздөр, тез, бат, ылдам. Анан бешинчиси бул эки сөзү тең өз алдынча турганда маани бербейт, бирок бириккенде маани берет. Тыйкы, уйгу, туйгу деген сыяктуу сөздөр. Ал эми кошмок сөздөр булар даана экөө тең маани берүүчү сөз, экөө биригип башка бир маанини берет, жана экөө бири-биринен ажырабайт, ажыраса мааниси дароо өзгөрүп кете турчу сөздөр. Жана алар бөлөк жазылат. Мисалы көз айнек деген бул көздү жакшырта турчу, көздүн көрүүсүн жакшырта турчу бир буюм. Анан ал эки сөздү бири-биринен ажыратып алсак, такыр башка маанилик калат. Мисалы, көз айнек тагындым деген ордуна көз тагындым дей албайбыз, же айнек тагындым дей албайбыз. Ошондой эле мен кап кийдим деп айта албайбыз, кол кап кийдим деп айтабыз. Мен тиги мурунду кайнатып анан суусун ичтим деп айта албайбыз, ит мурунду деп айтабыз. Бул өсүмдүк. Андан кийин ат тиш, мен бул тиш менен зымды ийдим дей албайбыз, ат тиш менен дешибиз керек. Демек, ушул сыяктуу түшүнүктөр булар кошмок сөздөр. Эки сөздөн, же андан көп сөздөн турушу мүмкүн. Анан бөлөк жазылат. Кошмок сөздүн сөз айкашынан айырмасы бири-биринен ажырабайт. Ажыраса мааниси өзгөрөт. Мисалы, жөнөкөй эле сөз айкашы болушу мүмкүн. Мисалы, кызыл гүл деген сыяктуу. Ал сары гүл, көк гүл болуп кете берет, ал өзгөрсө эч нерсе болбойт. Кийинкиси бириккен сөз бул уңгуга уңгу уланганда. Айрым учурларда ушундай сөздөр пайда болот. Булар жөнөкөй сөздүн эле катарына кирет. Мисалы, быйыл деген баягы кандайдыр бир процесстин улам. Бул жыл деген жүрүп отуруп быйыл болуп калган, айтыла берип. Тай ата деген жүрүп отуруп тай ата болуп бат-баттан айтылып бир сөзгө айланып калган. Ушуларды бириккен сөз дейбиз. Эми машыгалы кайсы мүчөлөр уланган өзүңөр тапкыла. Мисалы, биринчи мисалда жакшыга таңдан, жамандан жийиркен дейт. Бул жерде таңдан деген сөзгө бул кашадагы мүчөлөрдүн кайсынысы уланган, дамбы же ланбы, ошону силер ойлонуп көргүлө. Кийинкисине өтөбүз. Татаал сөзбү же татаал сөз эмеспи? Эгер татаал сөз болсо, анда анын кайсы түрүнө кирет, ошону аныктагыла. Мисалы, асын ыпыр-сыпыр, бул татаал сөзбү? Ооба, татаал сөз. Татаал сөздүн кайсынысына кирет? Кош сөзбү же кошмок сөзбү? Албетте, кош сөз деген сыяктуу, ошону кагазга өзүңөр жазып алгыла. Андан кийин тестке келебиз. Бул жерде дагы бир нече суроо бар. Биринчиси. Экинчиси. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү.
бешинчиси. Алтынчысы. Ушун менен сабагыбыз соңуна келди. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.